бирок муну бизде азыр штатка байланыштуу юристибиз жумуштан кетти, жер элчистерибиз алмашып кеткендигине байланыштуу иш болгондо калган. Жакын күндөрү колго алабыз дагы кайра ошол ФПСтин жерлери боюнча баштайбыз кайра. Дагы 10 жыл, 15 жыл иштетип жүргөн жерлердин баардыгын сотко кайрылабыз, мыйзамсыз кеткен жерлердин баардыгын. Сурагачы, башкаргачы мына. Мындай кылабыз, мындай жер боюнча мен госрегистрмен айыл өкмөт чакырдым. Атайын администрация аппарат алып берген архитектурагачы аны алабыз. Госрегистрде өзүнүн аппараты бар. Az мына бир жуманын ичинде полный тартып өтөсүңөр. Темирбек, сен башчы болосуң, мен комиссия түзүп, сен төрагасы болосуң, Ерлан мүчөсү, госрегистрме бол. Бир жуманын ичинде тартып өтөсүңөр. Андан кийин бүт полный жерди алып чыгасыңар. Ким мыйзамды иштеп атат, ким мыйзамсыз иштеп атат. Мыйзамсыз иштеп атабы? Ага жүктөйбүз. 5 жылда, канча жылдан бери пайдаланса, ошонун налогун мойнуна беребиз, арендасынчы. Пока ким? Ушу жер тууралуу ошо. Биздин мүрзөбүз бар жаңы. 12 гектар. Ошону мүрзөнү курчаганга түптүн 2 баласына берилген да. 2 гектарын курчайсыңар, 10 гектарын иштетесиңер депчи. Азыр ал жерди ким иштетип атат, ким пайдасын көрүп атат, дайыны да жок. Экинчи суроо. Эрлан сен келгенде шатыга бурулганда жанакы неме жер бар го? 20 гектар. Азыр кайра өзү иштетип атпайбы? Ошо биздин айыл өкмөткө өткөн да. Эмне үчүн кайра өзүнүн эсине өтүп кетти да? Ошо 2 суроого толук маалымат берип койчу, пожалуйста. Мүрзөнүн жери боюнча айтып коеюн. Быйыл ким чапты, ким убайын көрдү, ошонун бүтүн акимдин көзүнчө. Урматтуу аким, ушу мүрзөнү да мына барыбыз эле мусулманбыз да, барар жерибиз ошол жер. Ошол жерге мына депутаттарыбыз, мурунку айыл өкмөттөрү соттошуп эптеп жулуп келген аны Ак Суу районунанчы. Аны түп эли чечип, ошол жакты өйдөрөк мүрзө кылалып, жолго да жакын, өйдөрөктө деп кылганбыз да. Мына 2 жыл болду. 2 жылда дайыны жок, ким иштетип атат, ким чабып атат, эч ким белгисиз. Если иштете албайм деген балдар болсо, мына азыр биздин жаныбызда даяр балдар бар. Сразу документин принимать этет, сразу элге договорун түзөт, канча гектарын кандай кылып неметет, бүт неметет. Урматтуу аким, ушу жөнүндө да неметип коюңуз. Жана жанакы 20 гектар тууралуу. 20 гектар ана мүрзө жөнүндө караша жооп берейин. Мүрзөнүн жери боюнча мындай болгон. 12 гектар жер трансформация 2020-жылы башталып, 21-жылы аяктаган экен, бирок болгон тиешелүү мекемелердин баардыгына заключениясы алынган экен, Протович. Баардыгы алынып, акимдин токтому чыккан менен, ошону менен госакта алынып, атайын биздин ФПСтен чыгышталбай калган. Трансформация иштери аягына чыкпай калгандыгына байланыштуу мүрзөнүн 12 гектар жери бүгүнкү күндө да айыл өкмөттүн балансында турат. Еще мүрзөнүн жерин алган азат-абалардын колунда дагы кечинде өзүлөрүнүн договорун алып келип беришти. Жылына ар бир гектарын 60 миң сомдон 72 миң сом деп келишим түзүшүптүр. 15 жылга деп. 15 жылга деп келишимдин негизинде алып 21-жылы апрелдин 20-сында оформить этишиптир. Бирок быйыл өзүңөр билгендей кайра кайдоолордун баардыгынан беде арпа чыкпай калды. Бул эле жалгыз эле эмес, биз дыйкан чарбалардан соттон утуп алган дагы көл жээктеги жерлерибиз да чабылбай калды. Мүрзөнүн жери июнь айында билсеңер ошол июнь айында келип азаттоо арыз жазгандагы, бирок арыздын негизинде жокко чыккан эмес келишим. Кечинде бул боюнча кечинде спор болду. Спор болуп азаттоолор өзлөрү да келишимин алып келди. Болгон кагаздарын түздөдүк да мыйзамдаштырып, ким иштетет болгондо азаттоо айтты. Анда мен муну көтөрө албайм деди. Бирок кол коюп келишим колунда бар экен. Бирок кечинде чечишип туруп, мындан аркысын Майрамбекова алмай болду депутат. Мүрзөнү өзү курчамай болду. Ошентип чечишип кечинде ошол маселени ошондой бүтүргөнбүз. Ал эми 20 гектар жер боюнча, бул 20 гектар дагы бизде бир папка бар эле. Азаттоонун договору 15 жылга договору бар экен. 15 жылга. Мейли аукционго кой десеңер, аукционго коюп беребиз. Элге койгондо бул биздин ФПСтин жери болуп атат. Бир эле мыйзамдуу жолу аукцион менен чечилиш керек. Же болбосо азаттоо экөө биргелешип туруп чечишип мүрзөнү курчаш керек.